Assalamu alaikum urmаттуу мекендештерим. Бүгүн биз үчүн бир өзгөчө бир күн. Бул күндү бир өзүнчө бир башкача кылып майрамдайын деген, бирок тилекке каршы акыркы болуп жаткан жагдайларга байланыштуу мен азыр командаман алыстамын. Бирок бир нерсени айткым келип атат. Бул жолдо жакшы жаман күндөрдү көрдүк. Кыйынчылыктар дагы болду. Ошондой күндөрүбүздө бизди колдоп келген мекендештерибизге, менин жаныман алыс кетпеген сапарлаш командадагы балдарга терең ыраазычылыгымды айтам. Жалпыңыздарга рахмат деп айтам. Ушунчалык элдин көйгөйү үчүн бир жолго түшкөнүңөргө Алла ыраазы болсун жалпыңыздарга. Мекендештериме да ыраазычылык айтам ар дайым. Ушунчалык колдоп келдиңер, колдоп келе жатасыздар. Болгону бир жылдын ичинде эл билсин долбоорунун басып өткөн жолун бүгүн силерге бир аз болсо да кыскача көргөзөйүн деп чечтим. Буюрса кийинки жылдарыбызда дагы 5 жылдык, 10 жылдыктарыбызда дагы ушундай элге пайда алып келе турган долбоор болушуну каалайм. Мекендештерим, бир жылдын ичинде аябай гана көп болгон суроо бул доход жөнүндө болуптур. Мен окуп чыктым. Биз бул иштен доход таппайбыз, урматтуу туугандар, мекендештер. Наоборот, биз жеке мен өзүм карызга батып кеткен бул долбоордун артынан. Бирок ошол элим кыйналбасын, келечек муунга жакшылык болсун деп аракет кылып келип атам. Ошондуктан силерге бүгүн биз кыскача болгон бир жылдын ичиндеги басып өткөн жолдорубузду тартуулайын деп чечтим. Өзүңүздөр көрүп, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер деп ойлойм. Жалпыңыздарга рахмат. Камерага эмес, эжеке, камерага сызба. Болбосо, давай чыкыйла. Чыкыйла. Жок, журналист. Бу эмес. Давай, тарт. Мына могу шарттарды тарт. Баскынчы дейт сени, баскынчы дейт. Юрист менен келесиң, юрист. Что мы как будем? Что орёте так? Мы же кыргызы, я так. Что орёшь? Что орёте? Достор, кухнянын заготовкасы ушундай абалда. Кесип сөйлөмөй сүйлөп. Прокуратура келеби? Чакыр дейт келат. Ушундай эттер ушундай шартта сакталат экен. Муздаткычта, мына муздаткычтын абалы ушундай. Эгер бизге окшогон 5-6 ушундай кичине эме кылып койсо, баары таза болот. Буюрса эртең бул жер таза болуп калат. И вы дальше будете работать. Эл буну акчасына сатып алып жеп атат. Мен да эч кимге жаман айткым келбейт. Карасаң, эл жеп атат ушул нерсени. Прям жерде турат. Эмирман, мындай да, мен түшүнүп атам, сенин жумушуң. Макул, мен тарткылабаңыз? Жок. Кандай жөн жеп? Сиз үстү алыңыз. Эмне 1000 жолу келем, байке тазаланбаса келе берем мен. Өзүбүздүн элге берип атабыз да ушул нерсени. Байке, тийиштирчи ошо. Оператор. Байке, мени кое берсеңиз. Байке, 102-ге чалыңызчы. Байке. Мен деле эч кимге качпайдым. Юрист асылда калачы. Оператор. Байке, 102 келет. Колун кой бер. Силер элге ачык иштешиңер керек. Элге ачык көргөзүп берели. Улай. Бул сиздин бизнесиңиз. Бирок сизге окшогон эле эртең бир бизнесмен сиздин балаңызды ден соолугуна кооп жаратканда, анан мени чыгып баштайт. Начальство айттым, барып детекті камераны алып қойла. Келдім. Камераны алып коюу экен. Алып қойла деді, келдім мен. Мен камерамды алып коюу экен. Алып қойш. Элдин ден соолугу үчүн ушундай чыкканга туура келип атат. Эмне үчүн силер мындай кармап коесуңар ушуну? Бул да жумуш процессиби? Бир айда бир. Эжеке, мен менен чогуу карап коюңуз, мен жокта карабайсыз, билип атам. Мына жакында Дордойдо өрт чыкты да. Туурабы? Ошол силер коопсуздукта карап атасыңар бөө деп жүрө жардым, билеби? Газ баллон колдоносузбу, эжеке? Ушудан башка нерсе жокпу? Жок. Негизи ушудан башка нерсе жокпу, этке. Жакшы эле заманда жашап атабыз да, туурабы? Сизге бир суроо берейин деп атам да, как повар катары. Мынандай турганда эл эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойт. Я, келиңиз. Атыңыз ким? Ислам. Ушул тесттен даярдаган аппараты. Бирок элдин ден соолугучу, туурабыз? Санитарный врач. Жок.
Аны тиешелүүлүктөр келсин, ошол менен сүйлөшүп. А сиз жетекчинин орун басары болот. Менин жумушум башка. Жетекчинин орун басары. Жумушум башка. Мыйзам жол берет да, туура? Байке, камера бар. Атылган эмес, сен уруксат албайсың, алып турган такпайсың, жөнүнө Ал такпайсың. эле Кыргызстандын жаранында эмне эле түрүп келип атасыңбы? Эми Андай запрос жок да, андай мыйзам жок, байке. Набрали, да? Да, вот эле. Сейчас кирсе. Канчада бир уборка болот эжеке бул жакта? Жумасына бир жолу Инстаграмга чыгарганда эле айткам. Солярка дагы эле жыттанып атат бул жакта. Бул өкүнүчтүү да эжеке. Жөнөкөй эле ашкананын территориясындагы шартты көргөзүп берип атам силерге. Да, очень чуть было, он хотел менять вот эти столы. Кантип берип атасыңар элге ушуну? Ушундай жерлерди көргөзгүм келбейт, бирок айла жок болуп атат да. Бул жыт чыгарса эмне болот эжеке? Мына жителдер бар да, туурабы, үстүңөрдө жителдер бар. Холодильникте бактерия болушун билесизби эжеке? Азыркы учурда эмне менен иштеп атасыңар? Аста срач. Ну, печканы аламын деп. Мынанын ичинде солярка бар. Машинаңды бул жака койгонго болбойт. Ары жака кое турган болсоң, штраф болот. Тем более санэпидем станциянын зданиясында бул нерсе турат дейм да. Азыр көрүп атабыз, баарыбыз эле аэропорттордо элдерибизди кыйнап атат да ПЦР тести боюнча. Жетекчилик бар беле? Тамак аш боюнча. Тамак аштын өзү чоң эле вопрос да азыр Кыргызстанда. Мамлекеттик ишканада мына бакалавка эмне кылып атат? Булку. Бул спирттик ичимдиги. Жок, суу деп атат, мен ачып көрөйүн. Бул пиво. Бул суу эмес беке, жыттап көрүңүз. Эч кандай суу жок бунун ичинде. Бирок элде аябай көп суроо да, санэпидем станция неге иштебейт? Санэпидем станцияны жоюп салыш керек. Что сен кайрылгансың? Направление алып барабыз. Алар мага чалып атат. Санэпидем станция келип, бизден паланча түкүнчө акча алып кетти. Анда прокуратура жазсын. Анда эч ким кайрылбайт да беке. Мисалы үчүн биздин служба жабы албайт. Бизге мыйзамдуулуктан да элдин ден соолугу керек деп айтсак болбойбу дейм. Ушунча тоскоолдуктар жаралып аткан болсо, Тоскоолдуктар мага эмес. эмнеге андай иштеп атат? Мен менен чогуу чыга аласызбы ошол жака азыр? Өзүңүз, жеке өзүңүз. Мисалы, мамлекеттик ишканалар элдин налогунан зарплата. Направленияны ким берет? Направление Министерство экономики берет. Баклашкага кет. Дагы бир пивоны идишин тауып алдым. Бул арпа экен. Кээ бир директорлор үчүн мектеп базарлары ачылат. Баласынын документтерин алып барса, айына 400 сомдон жанагы ата-энелер комитетине кошулам деген документке кол коюп бербесең, балаңын документин албайм деп айтышыптыр да. Биз билим берүү министрлигине социалдык тармактар аркылуу бир канча жолу кайрылып көрдүк, бирок алардан эч кандай реакция чыккан жок. Мүмкүн болсо министрдин өзүнө же болбосо анын орун басарларына киргенге аракет кылып көрөбүз. Суроо көп да сиз жооп бере албайсыз ага. По-любому сиз жооп бере албайсыз да. Азыр сиз айтып атасыз, чоңдор менен кеңеш берейин деп атасыз. Алар менен. Жок, кабыл албайм деп коюшу мүмкүнбү? Кабыл албайм деп коюшу мүмкүн. Андай акысы жок да, билесизби? Улан Эсенбекович дейт. Атыңыз ким беке? Айткан жоксуңарбы? Менин атым Али, фамилиям Ергешев. Эми сиз айтып койросуз да. Жок, сиз келатканда окудуңуз да. Унутуп калдым. Аягында айтайын. Атыңызды айтып койсоңуз, сизге атыңыз менен мамиле кылайын да. Тияктан окуган жоксуз. Мен окуп келейин. Мен фактыларды берем мен сизге. Негизи коррупция бар экенин билесиз да. Ошону жоюш. Неге жойбойсуңар? Ошону жоюш үчүн бул жерде отурабыз. Негизи саат канчага чейин иштейсиңер? 8:30 келебиз. Түнкү саат 11:30 кетебиз. Силерди келишиңерди бир ай мурда билген, силер текшерүүчүсүңөр. Мен мисалы текшерүүчү болуп барсам, бир жерде элге калыс көргөзүп берем десем, мен эч кимге айтпай барам. Бир тартипке келтирейин да. Силердин жардам. Эмнеге мына 1 жыл өттү, тартип жок. Мен кайдан билем эмнеге тартип жок. Мына мен жаңы 2 жума болду. Вот, мен ошол шылтоону көргөзүп берейин деп айтып атам. Көрдүңөрбү? Ар бир келген жетекчи мен жаңы келдим. Эл эски. Врачтар керек болуп атат да, байке. Байке. Камераны коюш. Бунун жумушу буну түрткүлөш эмес да. Байке. Бияка эле жүрүңүз. Мен эжеке жаман катуу экенсиң, ал бутке забрыл. Наоборот, сиз кирбейсиз.
Мага келип мыйзам деп атасыңар. 4-этажга чыгып кала, пиво ичип отурат жумушчуңар. Каякта бар ушундай чалып туруп келгиле деген. Бардыгы эле жерде бар. Статьямдагы көтөрөм. Бүт журналисттердин бардыгы бул жакка келе жатканда заранее айтышат, даярданыңыз мындай. Ошон үчүн өнүкпөй атабыз да, эжеке журналисттер сизге алдын ала бүт нерсени айтып аткан үчүн биз өнүкпөй атабыз. Сиз айттыңыз го жана жетекчилик менен макулдашуу деген. Каякта бар? Санитарно-эпидемиологическая служба. Лаборатория. Лаборатория эмес да. Ошол Орусия өлкөсүнө кирип баратканда керекпи? ПЦРдин тести? Мен ПЦР тест алсам колума. Бул Кыргызстан үчүн керекпи же Орусия үчүн керекпи? ПЦР талап кылып отур. Ошон Авиакомпания. Авиакомпаниялар. Талап кылмады. Авиакомпания. Биз причем Авиакомпаниялар мыйзам менен иштеш керек да туурабы? Сиз түшүнбөй атасыз. Бул мамлекеттик издание. Мамлекеттик изданияда мына рекламаны көргөн адам, значит бул мыйзамдуулук экен деп ойлойт туурабы? Мыйзамдын талабы деп ойлоп калат. Жетекчиден уруксат алат. Кантип алат? Кеттик мен алам. Мага ошол процессти көргөзгүлө. Жергел вактага айтасың. Журналист. Вламывать этпейли. Кандай вламывать этпейли? Камераны көрсөтпөйбү? Вламывать эткенди көргөзүңүз? Анткени эл силерге эмес журналисттерге кайрылып баштаганын үчүн билебиз биз. Эл силерге ишенбейт. Элдер көчөдөн жегени анын баары не зарегистрирован, үйүнөн жасаганда. Регистрация кылгыла да. Аны биз кыла албайбыз. Сиз мени жаман көрүп атасыз, билип атам. Бирок сиз өз милдетиңизди, функцияңызды өзүңүз аткарышыңыз керек болчу убагында. Достор, биз азыр Ош базарындабыз. Тазалыктары кандай, тамактардын качествосы кандай деп. Мына казандар канчада бир жуулат. Мындан карасаңыз, эжеке, мен тартсам деле, тартпасам деле аны айырмасы жок. Мисалы тазалык керек. Мына газ баллон кооптуу эмеспи силерге өзүңөргө? Элге эмес, өзүңөр үчүн жок дегенде. Шефти чакырып койбойсуңар бул жака. Мына печинде, байке? Акыркы жолу бул жака тряпка кирген деле эмес. Ачык эле айтайын да. Коккада бул колдонулбайт окшойт, бирок сапаттуу жана сапатсыз продукциялар аралашып жатат. Элге сатып атпайсызбы бул нерсени? Мына экөөнүн айырмасын билип атасызбы? Арасыңызбы? Мындай кылып жаппайсызбы? Мындай беспредел бербегиле да тамакты. Уже эрип түшүп баштап тур кемир. Тамагыңыздар таттуу болсун деймби? Биз как силердин өкүлүңөр катары бул фактыларды силерге ачыкка чыгарып беришибиз биз үчүн милдет. Билбейм, мындай орой айткым келбейт, малга саткандай эле сатасыңар да кедечи. Мен атым Али, фамилия Бергеш болот. Базардын ичи терилип босатып менен мыйзамсыз сатылып кеткен. Сатылып кеткен? Сатылып кеткен, бул биздин чейин сатылып кеткен. ЭКТ инспекция келеби силерге? Специалист болушат эмес. Жөн эле көргөзсө болот. ЭКТ инспекцияны акча алат деген сөз мынадан далил. Эгерде ЭКТ инспекция иштегенде чыныгынан, мына темирлер бүгүн жок болду. Элдерде көнүп калган свежий алып. Мына темир канчада жүрчүңөр эжеке. 100 граммга чейин буруп түшүрүңүз да. Мындан бизге эскертүү келген газданчы. Жок, эскертүү эмес, мыйзам таптакыр тыюу салган. Жок, телефон аркылуу байлансак. Жок, менде номери чынында жок. Санэпидемстанция канчада бир келет деген суроо менен жүрөм. Санэпидемстанция күнүгө келет. Сиз азыр карап жалган айттыңыз да, санэпидемстанция күндө келет. Анткени күндө келген жерде мындай состояние болбойт. Бул жакта кухня эмес, кейбир адамдар башка жак атайт да. Сиздин сөзүңүз менен бул жактагы действие туура келбей атат да, двойной стандарт. Санэпидемстанция барсаңарбы Кара сууда? Санэпидемстанция негизи мындай иштейсиңерби? Жок дегенде мындай намыска иштеп койгулачы. Жок болбосо зарплатаңар үчүн иштеп койгула. Мейли намыска иштебегиле, жарандык мындай жүрөк менен, сезим менен иштебегиле. Жок дегенде силерге төлөнүп жаткан зарплата үчүн иштеп койгула. Болбосо кеткиле. Мына мен ачык айтып атам. Бир жаран катары силерге айтып атам. Же иштегиле, же кеткиле. Ордуңарды башка иштеп турган адамдарга бергиле. Алар иштесин орду менен. Анан бул жакта 200 сомго тамак сатып алып, эртесине 300 сомго дары-дармек сатып албасын элдер. Достор, ушуда эт чабат экен. Карасаңыздар. Просрочка. Бар эле просрочка.
Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыр биз Кыргызстандан сыртта, бул жак. Саат эле эми кеч билгенмин. Намаз окуйын деп кытанда окусам. Сакал чандар кирип келаткандай болуп өтөм, балам айттым, кой балам барып бирөттөн келип алып жатайык дедим мен. Намазымды зор окудум да, жүгүрүп бар балам тургуздум, балам дагы уруш башталат окшойт, жүр качабыз дедим. Мен үйүм күйгөнүгө бийлебем, шөмөлөмдү өлтүрүп ташаганыга илип атам. Монетиге алыптыр, колуну сындырыптыр. Бути чалага деди, качарбайм мен, качпайм деди. Сен ушундай өтүп атат да, шо деп машинага зор отуруп качтык. Кайна мен тажикча түшүнбөйм десе, тогда по-русски говори дептир. Мындай маалымат сұрап кайна. Анан үйүбүздү тоноп, өрүктөрүбүзгө чейин полный алып, анан күйгүзүп кетиптирлер. Ошол биздин мамлекет билген да бул нерсеничи, алдын ала мындай шартын түзсө болот эле деп мен айтып келип атам да буну катарасынанчы. Памперс табылбай, бензин, ушундай соляркачы 75 сомдон болуп аткан нерсе 120 сомго чыгып кетти. Жетишкен эмес, оружие дагы, солдат дагы жетишпейт өлкө. Качан өлүп калышыбызды билбей эле жашайбыз да. Ошол баткен эле берсеңер берип койгулачы, Тажикстанга деген сөздөрүн угуп атабыз да бизчи. Уктуңуздарбы? Мына ошо биздин кээ бир байкелерде көрөт да. Силер уктуңуздарбы? Азыр силердин оозуңардан чыкпаган сөз аялдар айтып атат. Бермейбиз, бир карчы менен бермейбиз. Атсасын бизди. Достор, бүгүн биз Кара суу базарындабыз. Аябай туура эмес деп ойлойм. Бул мындайча айтканда бир ашкананын деңгели. Теге насып айта алсаңыз? Алып койсоңуз да. Ал эттин жанында турганы жакшы эмес бекен. Беке, мына таракандарды көрөсүңөрбү силер? Эт чаба турган бул эмне? Жылдап тазаланган эмес мына жер. Шефиңиздин ордуна ким бар? Ашканалардын арасы аябай жакын, ошондуктан же жабылып калышы мүмкүн. Менкенишке барды? Эмне дейсиз? Менкенишканы билбейсиз. Бул кухнябы же складбы, түшүнүксүз. Бул жакта да заготовочный складчар бар да кээ-бириндечи. Жаңы койгонсузбу, эски койгонсузбу билбейм. Бирок негизи ким уруксат берди деп атам. Жарылса, экинчи текшерүү залакасын көрбөйт да. Так эле өзүңүздүн жумушчуларыңыз көрөт. Өрт чыгып кетет деп айтышат да. Эмнеден чыгат өрт? Шок, байке, шок. Макетанын деңгели. Азыр мен залды көргөзөм, залы аябай укмуштуудай. Мына вычканы иштетпейсиңерби? Өзүңөргө зыян, өзүңөргө. Ага эмес, өзүңөргө зыян болот. Мына күндөгү уборкабы? Жок, ошолго күндөгү уборка. Жооп барбы бир өңөрдө? Бир өңөрдө жооп барбы? Отравление болгондо биз мынандай деп айта алабыз деген жооп барбы? Санитарный станция көрдүм. Биз аниземик негизи мындай суроо берейин да. Кара сууда санитарный станция барбы? Бар. İşteymi? Benim adım Ali, familiyam Melgoş Polat Eceke. Ya, çok bir sorular menen geldim sizge. Kaçer test gerek mi Rusya'ya baş üçün? Gördüğünüzler bu mekandaşlar mındayda aviakassalar PCR testi gerekçilerge zarıl dep satып atkanda туура эмес. Мынандай биз келген учурда биз билбейбиз деп айткандан башка эч экенин билбейт булар. Бир жаран келип силерден билет сатып алыш үчүн Бишкекке барыш керек, э? Маалымат алышым керек да мен. Билет алып атканда маалымат сурайм. Мындай маалымат керек деп. Мен ошол маалыматты сизден сурап атам. Анткени бизге информация келелек, СРТСти Россия отмена кылды деген. Чоң кылып токтом бар да. Бизге келелек андай информация. Эжеке, атыңыз ким? Менин атым Али. Жанар эжеке, мындай да. Сиз мыйзам менен иштейсизби, информация менен иштейсизби? СРТС койду. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге мына жерден айтып берейин. 15-июлдан баштап, 15-июлдан 2022-жылдын 15-июлунан баштап отмена болгон экен. Мына Россиянын официалдуу сайтынан окуп берип атам силерге. Азыр өчүп толук маалымат берем. Начальством чакырайын. Чакырыңыз. Келгенде
Вам полностью объяснить, хорошо? Байке. Азыр мына жактагы мындай мыйзамдуу, мыйзамсыздык дейм да мен бунучу. Анткени мыйзамдуу турушу. Булардын мындай жайгашышы мыйзамдуу. Бирок кылып аткан иши мыйзамсыз да. Аэропорт талап кылбай атат деп сиз айтып атасыз. Ооба. Анда себеби талап кылганда ана талап кылбаган нерсени эмнеге компаниялар талап кылат? Сейчас это уточним. Россиянын авиакомпаниялары бул жерде өздөрүнүн представительстволорун ачкан. С7, Уральская авиалиния, Аэрофлот. Ошолор өздөрүнүн өздөрүнүн правилалары бар да. Вот ушулар өздөрү кое берсе, биз да бул вопросту көп көтөргөнбүз. Өткөндө да көтөргөнбүз, атактачы. Анда болбосо, почему если вы требуете, анда элге билет сатып атканда түшүндүрүңүздөр. Потому что элде эки ой болуп атат. Почему-то здесь проверяет, а в России не проверяет. Правда? Россия, а сен айткан сөздөр туура. Элдер жыган үчүн туристический немелер менен кетпейт. Иштегени, жан бакканы себеби именно бизден көбүрөөк кетет. Кыргызстандын атынан болуп атпайсызбы бул жакта? Муну эми мейли бул байкелер коопсуздукту карасын, башканы карасын. Сиз Кыргызстандын Минздравынын атынан болуп атпайсызбы бул жерде? Кыргызстан мыйзамы эмне дейт? Карасам. Эжеке, мыйзамдуулук деген нерсе бар, головной офис деген нерсе жок. Мен түшүнгүлөчү мен. Ошо ким алат бул жакта мына медикаменттер турат, Жан, бенче кандай бир кичинекейлер поликлиника да? Камерага эмнеге тартып атасыңар? Ушу эмнеге ПЦР тест суралып атат деп тартып атабыз да. Биз Россиянын мыйзамы менен жашайбызбы, же Кыргызстандын? Жанагы бай менен кедейдин ортосун бөлө турган мамиле бул. Менин көз карашымда. Акчасы бар бат бүтөт, акчасы жок күтөт. Берет экен. Эми сизге бир суроо да, элдер айтып атат. Бул деген жок, бул деген, ПЦР деген. ПЦР. Коопсуздукпу же бизнеспи? Бул ПЦР деген эми бир жагы коопсуздук, бул Москвага кетип аткан, экинчиси уже акчага келип. Ошол ПЦРди адамдын ден соолугуну бизнес кылып алгандардын айынан биздин мындай килейген өлкөбүз жаманаттуу болуп атат да. Эң кызыгы жумуш убактысында жок да, башкармалык же болбосо аларга жооп бере турган адамдар жок. Менин оюмда кабыл алгысы келбей атат, телефондо сүйлөшүп аткан адамдычы. Бейге, ким кабыл алгысы келбей аткан? Бирок бизде кабыл алгысы келбеген адамдын фамилиясын айтпай атат бул жакта. Бияктан айттым, кирбей туруңуз дедим, туура? Жок, мен сизди уктум. Мен ага макул эмесмин. Вот мына ПЦР биздин элдерде миллиондогон финанс залга алып келип атат да. Ушул министрликтеги адамдар мындай креслодон тургуңар келбейт экен да. Министрдин канча орун басары бар эчеке? Аэропорттордон сурасак, Минздрав жооп берет. Минздрав департамент. Жок эле жашап келгенбиз. Эчтеке аткарылбайт. Бирок мындай бир айда 25 күн эсебинен зарплата алынып атат. Не кылыш керек? Артыгы жок. Сүрөп чыгарыш керекпи? Кайга чыгаргыла? Эчке чыгаргыла. Сиздин үйүңүзбү бул, бизди чыгарып салгыла? Сиз элдин налогунан зарплата алып иштегенден кийин милдеттүүсүз. Кандай бул? Сар болгондон кийин. Журналист. Журналистмин мен. Сиздин телефонуңузда толук видео жок. Камера тартып атат го, уят эмеспи? Тура барганыңызга жооп бергиле деп, мынакей. Жооп бергенге милдеттүүсүз. Жок, эч ким отказ кылган жок. Сиз элге жооп бергенге милдеттүүсүз. Суроого жооп сураган вандализм болуп калды. Эшикти сындырып алдылар. Эшикти да сындырып алдыкпы? Мен көрөрмандарым көрүп атат сизди кылып аткан кылыктарыңызды. Сизден качып атат мен. Жооп бере албайт. Булардын жообу жок. Жооп берем деп атпайбы? О, Москва же башка жерде иштеп аткан мигранттарды кыйналганына буларда жооп жок. Бул эжеке анализ тапшырбай эле силерде иштеп аткан кыздан алган да.
Ал жөнүндө билбейт. Эжекелер, негизи 17 октябрда ПЦР отмена болгон да. А булар кээ бир компаниялар дагы эле ошол ПЦРди элдерге сатып атат. Сиз айткандай анализ тапшырган жоксуз, Анализ тапшырган жоксуз, акчага сатып алып атасыз бул нерсени. Ал ким ал? Мен тааныбайм ал кызды. Булар ушундай көрүп атасыздар, мошенник, башка эчтеке келбейт булардын колуна. Мен акчасын албасам какка берем? 1500 бердим кече кызым. Sen keçe belekle koşup 1500 aldın gana Covid'e karşı deyip 1500 verdim akçaşını deseniz de bolat deyip. Cumabay ve Nursulu keçe saat 14'de kelip aldık oğlum eköz. Компаниялар силерге билбейт. Бул компаниялардын задачасы ушул билетти гана сатыш экен да. Билетин эптеп силерге сатып алса, болду. Паспорт bizde oldu. Öcü kameran de. Agresiya бербечи. Ne oldu? Agresiya бербечи деп. Мындай болбошу керек эле да. Мындай компаниялар көпчүлүктү алдап атат. Öçürdeyim kameranı. Kılbaçı mı? Öçürdeyim kameranı. Kameran öçürdeyim ya sana. Şimdi Rusya'ya uçup atkanlarga da ya bunlar. Bugün atmena oldu. Geçen gün atmena olduğunu tartışmadı işte. Bağırdı. El bilsin dolboru. Халас танышайт, нарын танышайт. Инспектор отдела профайлинга. Ничин тартасың профессиональный камера менен? Рұқсат алдыңар ба? Жоқ. Сіз айтпайсыз? Сізден паспорт сұраған. Сіз менден мыйзамды талап қылғаннан мұрда мыйзамды білішіңіз керек болды. Ким сізді жіберді? Ел? Қайсы ел? Қырғыз елі. Қана? Сізден оларды апарып тексереді, гер ол тартып Сіз кімсіз? Сотрудникті указывать етсіз. Ал сен кімсің? Байке, тартпачы. Мынаны тартпа, бай. Камераны өчүргүлө. Эмне өчүрөбүз? Мыйзам чегинде иштеп атат камера. Мыйзам чегинде кандай? Кайсы мыйзам чегинде? 4-5 статьялар менен толук иштеп атат. Алып кел, көргөз. Провокация кылып белечи. Провокация мен кылдым да, ал киши кылды. Хорошо. Эмне болду эле? Сіз жағынан емес, сіз берді іштейсіз, сіз сотрудниксіз. Қызматкерсіз. Сіз қызматкерсіз, өкөз айырмауыз бар. Қарасаң, өте эле умный. Байке, мен ұқсас мен. Бұлар журналист болды. Бізге журналистерге ешқандай шекте жоқ. Байке, сіз емес. Сізден чоңу же башкасы келсе деле, мен камераны өчүрбөйм. Бул алдамчылык, андан кийинки милициялардын көрсөткөн адилетсиздиги эң негизгиси ушундай сот тармагынын кылып аткан адилетсиздигинен биздин кыргызстандыктар аябай көп жабыркашат экен. Неге ушундай жөнөкөй жарандар кирип чыгып атканда тоскоол болунбайт да, журналисттер келген учурда ушундай күткөнгө туура келет. Бизде капельницаны сайганды да билбейт деп айтышып атат да. Коррупция болбосо себеби, бирөөнүн акысын жейиш болбосо эмне үчүн барышат? Тураңыз кабыл албайт. Неге? Кабыл албайт. Башка иштер болот. Кабыл алганга милдеттүү. Мен бомбам жок, автоматым жок. Кайсы анчалык болбоду? Төрага жумуш убактысында отурган кезде төраганы видео фиксация жүргүзүү үчүн андан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Именно кабинетинен. Ооба. Кабинетинен. Керектиги бар. Либо ооба, либо жок. Экөө тең болот. Достор, бүгүн биз Каракол шаарындабыз. Ким мындай жетекчилик барбы бул жакта? Мына эмнеге колдоносуздар, чоңуз? Бурка канчада бир болот деген суроо бар да. Шакек болбойт да, билесизби? Жагдай ушундай эле көрүнүш. Анан кесеби? Ушул столду? Ушул столду акыркы жолу качан тазалагансыздар? Мындай жууса чыгабы бул? Чыкпайбы? Чыкпайт. Бул фирманын аталышы кандай? Каракол ширин. Каракол ширин. Бирок тазаласа болот деген ой дагы эле жок эмес. Тазаласа болот. Буну кандай кылабыз? Майонездин чашкасы да. Бул санэпидем станция канчалык деңгээлде караколдо иштешини көрүү үчүн өтө бир акылдуу болуш керек эмес да. Дата изготовления жок, эч кандай белгисиз го. Вот. Мөөнөт өтүп кеткен экен. 29 март 2021 жыл. 1,5 жыл өтүп кеткен мөөнөт. 2 жылдан бери, почти 2,5 жылдан бери бул
магазин территориясында турган. 20 апрель 2022 жылда бүтүш керек экен. Просрочка. 26 октябрь 2021 жыл бүтүш керек. Бул дегени 1 жыл. Фирма ушундай жазбай эле алып келет белки? Я. Жазылбай эле алып келет Тойбоксту. Бул не дегени ошондо? Тойбос компаниясы угуп жатасыздар, мына силерге сатуучулардын өзү айтып атат. Чыгарылган күнүн койбойт дейт. Качан бүтөрү да белгисиз бул жерде. Нарушение күзөтүлгөн учурда бул продукцияларды сатканга болбойт. Менин оюмда Тойбос компаниясы бул нерсени бизге караганда алаканча жакшы билет деп ойлойм да. Азыр мисалы үчүн тиги ордо жана элдер төлөкана берип атпайбы? Ошол жакка барсаңар аябай буздак. Минималий менен максималий. Азыркы учурда бир 60-70-80ге жакын киши келип калат. Манасты чагылтырат да эми бул жак туурабы? Эми биз Манас качайын барбай эле коелу. Кожомкул атабызды айтып атам да. Мына жактан Кожомкул атабыз батабы эле. Же тарыхты сактап атасыңарбы? Ооба. Эке бир суроо берсем жаман көрбөйсүзбү? Шифр жокпу? Бар. Таласта шифр жок. Кана отур шифр. Азыр мен туристмин деп эсептесеңиз, келиңиз. Мен сизден ушул казанды алдым. Мен туристмин да. Мен тамак жасайын деп келдим. Келип туруп казанды мындай карасам, казан ичинде. Биз Манас ордосун уят кылуучу эмес. Ошол Манасты уят кылып аткан жетекчилердин айынан ушул жакка келип атабыз. Şu bölüнгөн акчалар дүйнөлүк банкта турган болсо керек. Проблема ошол жерде суу да. Суу, Мына суудун эмеси келген шлангасы до сих пор чыкпайт. 1 жыл болду мен күткөнүм сууну. Манас ордосу мындай Манас ордо эмес, тонолгон ордо болгондой эле да. Апа канча жылдан бери иштейсиз? 2 жыл болду. 2 жыл. 2 жылда бир ремонт болдубу? Жок. Мына аткарылбаган иштер жөнүндө сүйлөп атабыз да. Бардык тазалыгы жакшы экен дейт. А бирок туалетиңер келишпей калды. Достор, бул Манас ордосунун музейине көрүнүшү. Мына автоматтар совет учурунда болчу. Бул Манасты чагылдырган эмес, Союзду чагылдырган эле жер болуп калыптыр да. Башка дарылардан кандай айырмасы бар? Билбейм. Негизи уруксат алыныш керекпи буга? Буга жок уруксат. Мындай дарылар толук түрдө Кыргызстанга кирип келип атканда таможнядан өткөн. Специалистпи ушу дар-дармек боюнча? Мындай бир окуу жайда окугансыңарбы? Дар-дармек сатуу боюнча. Жок, тигини алыңыз да сиз бирөөгө сатасыз да аны. Мындай чужойлорго сатпайсыңарбы буну? Жок. Өзүңүздүн эле элге сатасыңарбы? Эртең бир нерсе болуп калса ким жооп берет аларга? Без комментария. Без комментария? Бирок адамдын ден соолугучу тайлал ход дейт. Ушул жакта иштеп аткан байке эжекелер силер да көрөсүңөр да бул чыгарылышты. Силерге айтарым да. Мындай чочун адамдарга сатпай атасыңар, ушуну өзүбүздүн эле жарандарга сатып атасыңар. Этанол дейт. Текшерүүңөрдүн жыйынтыгы. Бул жерде бул дары болуп атпайбы? Адамдын организмине кирген. Ал жерде биз уруксат кагазды берген эмеспиз. Бул биз департамент официально кайсы компаниялар бизге официалдуу түрдө документ менен алып келген болсо, ошого биз Документин алып келбегендерчи. Жүрүңүз, ошо мен сиз менен чыгыш үчүн келдим бул жакка. Давайте определимся, азыр эмес. Ош базары менен эч ким бизде сатып эчет. Ушул чоң зданияда бир да кадр жокпу? Чыгала турган. Айтып атам, силер проверканы өткөрүп атасыңар, туура эмес жерде өткөрүп атасыңар. Ушу туура эмес жүрүп атат деп айтып атам, байке. Сен каяктан билесиң туура эмес? Мен көрүнүп турбайбы кылмаган? Бар, көрсөң көрүп кел. Мага айтып кел ошо 5 Сизге айтып келип атпайбымбы ошону? Кылмаган ишти. Алдар чыгарылып. Кирсеңиз эми? Жок, бул адамга киришим керек. Эмнеге? Siz kimsiz? Sen ne oldu? Siz kimsiz? Eşitmiyoruz, ne oldu? Жасалма авиабилеттер жөнүндө
Анан тазалыгы кандай экен деп сурашып атат. Бул табаканын ичине түшпөйбү? Жок, түшпөйт. Ким гарантия берет? Май канчада бир алмашат? 2 жыл алмашат. 2 жолу бир күндө. Бул жаңы клиент келсе жасап бере бересиңерби? Андан кийинки кардардын да ушундай укугу бар. Таза мындай тыкан нерсе менен бышырып беришиңизди алар деле каалайт. Biz азыр Ош областына караштуу Кара Суу шаарынын базарында турабыз. Бул эмнеге бул? Бул фарш. Фарш, шашлык ал. Эмнеге таянып анда болот деп атасыз? Тозалыгы карап тур. Бул кандай эттер? Көчаны эт. Вет врачтын кароосунан өткөн, Ооба. Акчага сатып атасыңыз. Ошону унутпаш керек да. Не дейсти деле билбейсиң азыр бул жакта. Ушу жумасына бир жолу болгон убурга бул. Көбүргөн эттен тажадым. Эмне эт бул? Понедельник бияды кыламыз, Кудай кааласа. Понедельникке чейинки элдер эмне болот? Болгону өздөрү үчүн гана тазалыкты сурап атабыз да буларданчы. Антип бергенге болбойт да, эжеке. Шу менен бала чака багабыз. Бала чака багыш керек тура. Бирок башкалардын да бала чакасын ойлош керек. Окуп алгансызбы, сатып алгансызбы? Ушундай нерселерди сатканыңардын айынан бүгүн ашканада тазалык нормалары жоголуп кеткен. Аны посудомойка ушундайбы? Не деп айтайын, без комментарий калтырайын. Бул эмне бачок? Достор, бүгүн биз Араван шаарына келгенбиз. Араван шаарындагы базардын ичинде тамак аштар кантип жасалат деген суроолор менен Мали, Фамилия Мергешев, журналист болом экен. Жетекчилик барбы? Достор, мынандай дробилкалар бар экен. Ушундай талкалап. Кандай түшөт аны? Кетеде май өтөт азыр. Атымали, Фамилия Мергешев, журналист болом. Кашкар кыштак аймагындагы убойный цехтердин бири. Берсек өзүбүздүн элге берип атабыз да, ушул нерсени бир түшүнөлүчү. Бет врачсыз турабы? Келиңиз, мен сизге суроо берем. Мына жүрөк отходбу же бирөө жейби?
Мына жүрөктү элдер жейт. Мына тазалык турган деңгээлди айтып атам мен болгону Байкеге. Биз болгону элге көргөзүп бере атабыз, жаратып бере атабыз. Кыргызстан оорулар боюнча, дарылануулар боюнча жетеринче жетти да. Кайсыл степенге чыкты, мен азыр фактически билбейм. Бирок эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттердин катарына түшүп калдык оорулар боюнча. Караңыздар, ушул шарт менен элге кантип тамак жеткирилсин. Кыргызстандын жарандары Индияда жүрөт, Турцияда жүрөт да, боор, почка алмаштырам деп. Эмненин айынан чыгып атат? Ушундай туура эмес тамактануу, тамактарды туура эмес жеткирүүнүн айынан да. Бул ысыкта канча турат? Биздин чыгарылыштар тазалыкты талап кылып, таза коомду, таза жашоону тандаган адамдар үчүн. Ушундай жашап келген, ушундай чоңойгон адамдар ушундай жашай бергиле. Үч чети кукурузалар ушул жакта чыгабы? Ооба, ушул жакта. Бул жакта распаковкабы? Пудра чачылат да, ушулга жана шоколад чачылат. Мынайке бүгүнкү дата. Кыргызстанды жалпы Кыргызстанга жетип атат азыр. Эми жеткире албай атабыз, эми аракет кылып атабыз эми. Силерге кандай шарттар менен жеткирилип жатканы жөнүндө гана көргөзүп бере алабыз. Сизди баары эле мактап атат да? Жумуш баштаганыбызга 5 жыл болду. 5 жылдан бери ошол иштеп атабыз, жакшы мында аракет кылып атабыз. Бүгүн сиздер менен биз 3 четиде болдук. Буну чыныгында больница таштап атабы же элдер таштап атабы? Аны тактаганга аракет кылып көрөбүз. Буйруса биз менен болуңуздар. Алдыда ушул нерселерди чагылтырып бергенге аракет кылабыз. Бирок менин оюмдагы сөздү айта кетейин. Элдер деле таштаган болушу мүмкүн деген ой жок эмес да азыр мендечи. Анткени бир гана медицинский отходдор эмес, мен бул каналда көрүп атам, аябай жаман көрүнүш да. Атым Али, фамилия Мергешев, журналист болом. Жерге түшүп кеткени белгилүү эле, Байкенин сөзүнөн эле белгилүү. 2 жумада бир уборка болуусу. Бул жерде бир канча ушундай нан жасаган жерлер бар. Мен камерама таза түшүшү шарт эмес. Санэпидем станция ушул нерселерге мани бербейби силерге келип? Мындай нерселерге жана министрликтерде берилип аткан отчеттор фактикалык мындай иш жүзүндө караганда эч кандай дал келбейт. Силер эптеп эле бизнес кылып атасыңар. Бирок эптеп эле жан багып аткан адамдар бар дагы. Мына базардын условияларын эмнеге мындай? Ага да эл күнөлүү? Жок. Анда элге ким күнөт? Ким мындай жоопкерчиликти мойнуна алат? Мага тиешеси жок, сага тиешеси жок болуп, анан ортодо мындай башаламандык чыгып атат да. Жок, качан алышат? 31 жыл болуп атат да байке. Негизи мындай профессия, ушул профессияда сизде? Же жана гаини окуп туруп эле ветврачка жумушка. Кандай болгон эмес, а? Себепсизсе карабай, ачыгын айтам. Мен эч кимден коркпойм. Камап салабы, эмне кылсам. Жок, эми камабайт. Ой пикир айткан үчүн эч ким камалбайт. Булар акчаны кылат. Аларга деле иштеш керек, алар деле текшериш керек. А сиз бул эмес, камераны мына тастап, мына бетиң ана, кисе ийилип койгон да. Бүгүн биз чет өлкөгө бараткан миграция же болбосо чет өлкөгө бараткан мусафирлар жөнүндө чыгарабыз. Бензин акча бербейди. Бар билген жаңарга баргыла, заявлениеңарды жазгыла. 10 отделден жогору УВД турат. Айтайынбы?
Бизге кайрылган жарандар боюнча келип атабыз азыр учурда. Bu yerda hech narsani yechmaymiz-da. Direktor bilan suylashing, direktor bilan dogovor qilingan. Siz kim болуп иштейсиз бул жакта? Миграционный служба силер менен келишимибиз жок деп айтып атат. Ушуну айтып атасыздар договор деп туурабы? Булар өздөрү немени чыгарып, могу виза travel деп туруп печаттар менен өздөрүнө гана, өздөрүнүн пайдасына мондай договор түзүп, бул жак орус тилин жакшы билбеген себеп даже числолору жок бул жерде. Жол коюп берген. Силер берип аткан реклама болобу же башка болобу? Ошонун артынан жүздөгөн, миңдеген жарандар кетип атат. Себеби абройго шек келтирди и бир тараптуу келишимди бузган. Сиздин аброюңуз 1000 евро турабы, эжеке? Громкость отключи. Эч кимге эч кандай акча бербедик деп туруп айткан деген. Бул алтын эженин артында анан күчтүү, өтө күчтүү адамдар бар. Сизге дагы бир жаман нерсе болуп калышы мүмкүн деп мага айткан сөзүңүздү өзүңүз мындай азыркы Али айткандай эркекче бир тастап берип коюңуз. Мен түшүнүп жеттим бул жерде кече мага айткан сөзүңүздөнчү. Уже сиз мага уже муну айткандан кийин бул балдар уже кооптуу жашап калат экен да андачы. Кече кыйын болуп атпадың беле? Прокуратурага жазам, тияка жазам. Бар билген жагыңа жаз. Тварь, блин. Ошол маалыматты сизге ким берди? Мен бердим. Сиз бердиңиз, э? Маалымат туура эмес берилген турбайбы? О, тиги парковканын ичинде билесизби, элдерге кандай мамиле кылар? Аны айтыштыбы сизге? Жок, мага айткан жок. 20 сомдон кирип аткан машина лаболордон 200 сомдон алышын айтыштыбы? Тиги окошканы санадыңызбы? Таможенный ичине кирип. 13. Канча адам отурат? Ичинде сотрудник 21 деме деди. Безем болсун, капайтпа. Мен сизге так маалымат берем. Ашып барса 4 сотрудник отурат. Кыргызстанда кандай мыйзам болсо аткарып жүрүш керек. Бир нерсеге нааразы болом да. Ошол чоңдордун тегерегинде туура эмес информация берилет да. А бирок базар менен стоянканын статусу башка да. 20 сом, 50 сом, эч кандай 200 сом деген цена жок да. Стоянка ичинде канча сомдон төлөйсүң бул жерде? Айта бергиле байкелер, ачык айткыла. 200 сом. Бул жерде эч кандай 200 сом деген норматив жок. 200 сом берсиз алып кетсиңер. Кандай? 200 сом төлөсүң болбойбу? 200 сом. Только 200 сом. Бүгүн биз силерге мындайча айтканда эл көрүп жаткан, чоң көрбөй жаткан жагдайларды жарыт беребиз. Значит, какой-то процент чындык. Ошол КППда, окошкада канча сотрудник отурат бир күндө? Так, азыр 11. 13-үндө. 11? 11 сотрудник отурат. Ягында эшикте 2 отурат, 12. Ар дайым 11 сотрудник отурабы? Видео тасманы токтотуп тургула. Неге? Жак режимдик объект бизге кайрылуунун астында алдын ала бизге жазып туруп. Биздин действиябызда мыйзамсыздык көрүп атасызбы? Мыйзамсыздык көрүп атам. Кайсыл жерде? Сиз видеону жакшы өткөрүңүз. Болбосо мен азыр чара колдонууга туура келет. Мен жакшы Мейли, по-другому кандай болот? Менин талабымды аткарасың, аткарбайсың. Жок, аткарбайбыз. Анткени сиз талап кылып аткан нерсе незаконно. Эл билсин долбоору, менин атым Али, фамилиям Эргешев, журналист болом. Сиз ким болосуз? Неге тамаки тартып атасыз? Эми аз билгенде. Кекстерди, пряниктерди чыгарат деп айтышкан, вот чыныгында барыбыз эле көрүп атабыз азыр. Силер биздин камерага экинчи жолу түшүп атасыңар, билесиңерби? Сиз повар болуп иштейсизби? Ушул жакта уборка канчада бир болот негизи бул жерде. Бул деген эми күндө уборка болот дегенде турабы? Шехтун территориясында турабы? Горшок эмне кылып атат бул жерде? 2,5 айдын ичиндеги адамдар эмне болот? Ошол эмнеси жаман примерно. Мага деле жыргал эмес байке. Мына карасаңыз. Орой болсо деле айтыш керек да бул нерсеничи. Санэпидемстанция өз милдетиңерди убагында аткарбаганыңар үчүн. Бир эле санэпидемстанцияны айтпайм да. Ушул ишкерлерге жардам берүүчү ким, кайсыл мамлекеттик тармакта иштебесин, убагында силер ушул ишкерлерге жардам көргөзгөн эмессиңер. Бүгүнкү күндө мына же каттоодо эмес булар, же нормада эмес. Ошол силер өз милдетиңерди убагында аткарып, ушундай ишкерлерди колдоп, жардам көргөзгөнүңөрдө алар деле бүгүн таза тыкан шарт менен иштемек. Бирок силер ачылып атканда бул ишкерлерге көмөк көргөзбөйсүңөр да,
Анан баса калып эле акт түзүп, штраф жазып, ушул ишкерлерди кыйнап коесуңар. Достор, бүгүн биз Каракол шаарындабыз. Ким мындай жетекчилик барбы бул жакта? Мынаны эмнеге колдоносуздар, чоңуз? Бурка канчада бир болот деген суроо бар да. Шакек болбойт да, билесизби? Жагдайы ушундай эле көрүнүш. Анан кесеби? Ушул столду? Ушул столду акыркы жолу качан тазалагансыздар? Мындай жууса чыгабы бул? Же чыкпайбы? Эмне чыкпайт? Бул фирманын аталышы кандай? Каракол ширин. Каракол ширин. Бирок тазаласа болот деген ой дагы эле жок эмес. Тазаласа болот. Буну кандай кылабыз? Майонездин чашкасы да. Бул санэпидемстанция канчалык деңгээлде караколдо иштешини көрүү үчүн өтө бир акылдуу болуш керек эмес да. Этикалык комиссия деген нерсе бар. Мамлекеттин нормаларын сизден жакшы билем айт. Сен берди, уктуңбу? Сиз эмнеге унижать этип атасың? Сен эмне президенткенде жамайсыңбы? Чоң келген жамайсың деп атасың. Жакшы сөз болду бу. Эмнеге жалаң президент келгенде, чоң атка минер келгенде жолдор түзөлүшү керекпи деп атам. Каласак жамайбыз, каласак жамайбыз. Андай норма жок да мамлекет. Бар. Күндө чаң, адам бою көтөрүлө турган чаң бар болчу ал жерде. Суу себип эле күндө. Жок, неге президент келгенде эрте менен суу себип атасыңар? Ошол мага кызык болуп атат. Президент келгенде бул кортеж деген бул. Кортеж токтоп тоскоолдук болбош керек. Кортеж өтүп кетишине тоскоолдук болбош керек. Чаң тоскоол болобу? Чаң дагы тоскоол болот, яма дагы тоскоол болбош керек да бул. Мына элге тоскоол болбойт. Временный болсо да жаап турабыз ушунда оңдоп. Биздин ишканалар ким үчүн иштейт? Ошо мага кызык боло берет. Президент, министр, Минкабмин ушундайларга иштейбизби же элге иштейбизби биз? Президент келип атат. Кортежге тоскоол болбош керек деп атасыз. Бирок жөнөкөй эл ошо жерден күнүнө 4 жолу өтсө деле бирөө маани бербейт ага. Жол салбайбыз. Биз убактылуу гана шагыл менен Азыр биз Ошко келгенбиз. Оштун Уна ишканасы. Бул жакта бирок свет жок экен. Жана страховка маселесин уктуңарбы силер да? 12-де келебиз деп кетишти. 12-де? Биз болот, 2-де келебиз. Анда айлыкты да 50% алышсың да. Бул бекенин машинасы ДТП болду. Эми бул жак прав. Акчасын төлөп бериш керек. Туурабы? Бирок төлөп бербей койсо ким кепил болот? Тендерде 10 компания отодот. 9 частный, бирөө гос. Неге бул 9 гос эмес да? Бул элдердин коопсуздугун ойлоп атабы же кээ бир адамдардын бизнесиби дейм да. ДТПларды алдын алуу да туурабы максат. Бирок жолдорубуз жооп бербейт го. Көп да себеби. Сен таанышың болсо гана төлөп беришиң мүмкүн. Же кичине акча берсең төлөп беришиң мүмкүн, атап төлөбөйт. Сен мындай түш кетет элең тонусмен болсо деле буяка кетип калдың деп туруп төлөбөй калышы мүмкүн. Uyatta tural zeminde kerek onunla. 12'de ölçülerdim biz geçen abiyetleri memleket svetke töle elbette biz rahatsan. Jol tarafga javob beribdi. Yama ko'p. Shunday cho'ng ishxona bo'lganda yo'q deganda bunday diyjo'ga qo'yib qo'ymay shuncha odamni zarqtirmay. Bilib qo'lda o'zgan o'z bilganda qolishayotadi-da. Ellerning yo'lini nuqsiz ham kelmaydi bo'lsa. Страховка коргойбу же тонойбу? Биздин Кыргызстанда азыркы учурда мындай Ringo Trade деген нерсе аябай бир олуттуу маселелерге айланып баратат. Бул жакта уруш талаш түнү ызышуу болуп атат деп айтып атат. Именно ушул жактын чоңдору мындай депутаттарга барсаңар болбойбу. Именно ушул жактын чоңдору депутаттарбы? Конечно, ана эмне башка ким болмок эле.
Бул жактагы финансовый брокер да. Финансовый брокер. Казино Бул эми бияқта адамдар бар деп атам го, шуну аташпайбы? Ошо адам бар жерге адам келет да. Байым атам. Келиңиз, колуңузду алсаңыз сурайм. Бияқта тартып бериң да, бияқта эмне бар? Уттуңузбу, отурдуңузбу? Bu utuş emas, utuluş emas bu. Ha. İçine demelip geçiş. Бирок уткан, уттуруусу элдин арасында казино деген түшүнүк алып барат. 100 сомбу, 200 сомбу, 500. Сиз эми текшерип келаткандан кийин Текшерүү эмес. Маалымат алуу дейт. Мен отурбай эле коеюн, Анан көйнүп калып, отуруп калбайын, ошого бирет олайым. Биз уттурдукпу? Мен сезип атам, что биз аягында по-любому уттурабыз. Анткени бизди прибыл менен чыгарышына ишенбейм да, бул аппарат. Эгерде адамдар бул нерседен өздөрү зыян тарта турган болсо, бул нерсени ойлоп тапмак эмес. Канча адам деген бул нерседен уттуруп, чын-чынына келгенде да, уттуруп, үй бүлөсүнө залак алып келип атат, бала чакасына залак алып келип атат негизинен. Депутат болуп туруп бир бизнести жүргүзө турган болсо, ал жерге мыйзамды эмес, мындайча айтканда бизнесин коргогону барган адам катарында бул мыйзам бузууда. Азыр мына өздөрүнүн сотрудниктери айтып атат. Это бизнес депутатский деп. Жанагы тааныштарым эле түштү, 2 миллион, 3 миллион, 10 миллион түшкөн адамдар эле бар бу жерде. Уттуруп койгон. Уттуруп эле жүрөт. Таза кумаркана, казино да бул. Ушундай шек жаралып калып атат да. Ошол мамлекеттин бутактарынан дагы колдоо болот атабы буларга деген. Албетте журналист келген үчүн тазалаган жок, кардарларыбыз үчүн тазалады деди. Бир канча талкууларга түштү. Биз чыгарылышты чыгаргандан кийин, анан бул жакта тамак аштар болчу. Бул жердеги турган тобуктун эттерин дагы жетекчилиги бизге түшүндүрүп берген. Кыскача азыр өзүнөн укканга аракет кылабыз. Жетекчилик биз уборкаларды кылдык, тазаладык деп чыккан бизге. Бул кружкелердин бардыгы бизде адал сертификаттары, бардык ветеринар сертификаттары менде бар. 3 фирманын эмелери, тогеттери колдонуп атат, мынакей көрсөңүз болот. Уборка турабыз. Уборка чынында биз жокто көзөмөлдөн чыгып кетиптир. Биз мунун үстүнөн иштеп атабыз. Бурдагы состояниясын азыр жаныңарга коем. Көрсөңөр болот. Холодильник таза, биринчи келгенибизде эмес. Жана журналист, блогерлер жөнүндө ар кандай сын пикирлер айтылып атат да, бирок кээде мамлекет өкүлдөрү аткарбай аткан нерселерди кээ бир учурда журналист, блогерлер дагы аткарып коюп атат да. Эң жалпысынан айтканда, жалпысы биздин Кыргызстан. Биз саясатчы болобузбу, журналист болобузбу, же жөнөкөй жаран, аны айырмасы жок. Биз Кыргызстанды өнүгүш үчүн салым кошушубуз керек да ар бир жерде. Күндө 15 миңден тартып 35 миңге чейин айдоочулук күбөлүгүн алуу ушунчалык деңгээлге чыкты. Экзаменге 163 сом. 163 сом. Практикага 167 сом. Анда эмнеге элдерден 15 миң, 20 миң, 35 миң деген акчалар кетип атат? Кетиши мүмкүн, ал бизде эмес да. Ийгиликтүү өттүңүз, Канча суроого жооп бердиңиз? 19. 19. Эми сиз 19 жооп бердим дегениңизге сурап атам да сизде? Билбейсиз, Мындагы таба албай атат. Неважно, сен знакты билесиң, правиланы билесиң, билбейсиң, неважно. Бул система өзү тура эмес. Негизи коррупция барбы бул жерде? Айтсаңыз. Коррупция жок, айтып атпайм. Черно-белый. Черно-белый? Окугам, анан өтө алган эмесмин. Кийин тыйын берип өткөм. Сиз да бул жакта иштейсизби? Элдерге канча сом негизи? М-банк аркылуу алып турбайбы кызматкерлер? Аны билбедим. Айдоочулук күбөлүгү барбы сизде? Бар. Сен кимсиң? Кудайсың сенен коркутай. Сенин старшиң барбы? Головноюң барбы? Бар. Каерде? Эл? Мен старшийм эл. Сенин старшиң эл указаниясы менен жүрөм, ооба. Мага бербесиң суроону. Ошол эмне? Мага бербесиң. Чоң погонго суроо бергениме жинденип кеттиңизби? Жок, жинденбейм. Мага бербесиң болсо. Пахтакорлуктун да эми менен кылачы, пожалуйста. Суроо берчи мага, мен азыр. Коркутпайсыңбы сен пахтакор деп? Айтып атпаймынбы? Бул пахта коюу бир формачанга. Как ты имеешь право снимать этичке? Рахмат деп атпаймынбы? Жаман сөз айтып атамын сизге. Таза чыгып атасың. Сен отдельно тартып алып тур. Азыр жетекчиликтен сурасаң, экөө отпускага чыгып кеткен дейт, экөө больничныйга чыгып кеткен дейт. Сиздерди таптастыңбы? Ооба, биз тартып атабыз. Эмне максатта, эмне этишиң? Аны мен точно айта албайм. Болду, биз таппайбыз. Sonra кыскача сурап коебузбу? Ким катары дебедим. Сизди мени отделенияга алып кетишиңиз мыйзам статусунда кандай каралат? Отделенияга алып кетиш деген статус. Кармоо болуп эсептелинеби? Жок, кармоо болбойт. Кармоо качан эмне деп аталат анда? Чайга чакыруубу? Ассалому алейкум мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыш бир аз башкача болот. Бизде анткени бул үйдүн түптөлүшүнүн бир тарыхы бар экен да өзүнчө. Сөз болуп кетти, келе
жардам кылалы депчи. Бул үй биле буйруса жаңы жылга чейин мына кирди, бүгүнкү күндө жашап атат да. Байке кылып атсаңыз, биз четте турбай биз дагы барып ошо жакшылыктарды көрүп кетели деп, мына биякта Ирбек, Жигит, Нурлан, биякта инелерибиз кошо келип отурат. Аябай жүрөк жылып турат, муну өз көзүбүз көрүп, күбө болуп, анан биз үчүн мындай бизге дагы чоң үлгү болуп турат да булчу. Биз кыргыздар аябай бирөөнү туураганын жакшы көрөбүз да. Мен андан дагы жакшыраак соопчулук кылам деген неси жаман. Долбооруңардын аты жакшы экен, эл билсин депчи. Чыныгы эл чынында өзүнүн патриотторун, мекенге кызмат кылган жароокер адамдар бар экен билиш керек да чын деле. Жок экен. Мен баары эле айтып коюшту го. Эл билгиспей, элге билгиспей жасаган иштери абдан көп. Сыймыктанабыз байкебиз менен. Темада жакшы кылыпсыздар ошо. Кайтып болуп кеткен агасы болот. Ошо баланын байкеси болот. Байке сиздин агаңыз болот, Анан ушу могу кылып аткан могу иштердин баарына себепкер бул Азамат байкебиз. Ошо Азамат байкебизге чоң рахмат.